Азыр ноябрь айында Америкада шайлоо болот. Шайлоого ошо Байден менен Трамп чыкты. Өзүңөр билесиңер. Шайлоого жарыш болот. Шайлоо азыр Байден чыкса мен бир күндө токтотом деп атат эме Трамп. Мен бир күндө токтотом. Бул шайлоону Байден мындай чыкканда эң туура эмес кылып атат. Байден эчтекени түшүнбөйт деп атат. Булардын максаты утуш керек да. Анан мен айтайын дегеним, азыр Евросоюз, коллективный Запад, Америка кылтага түшүп калды. Бул согушту баштап алып, алар эменин Россиянын кылтагына илинип калышты. Россия бул прям эме да, буларды капканга түшүрүп салды. Азыр коллективный Запад, Америка эмне болсо дагы жеңиш керек Россияны. Украина утуш керек да. А бирок Украина ута албайт. Мына азыр Макгрегор да, Скотт Риттер да, Формашер да, бүткүл америкалык профессорлор бүт бар айтып атат. Алар военныйлар булар. Булар Макрон же Шольц же эме жанагы Урсула фон дер Лайен эмес булар. Эчтекени түшүнбөйт алар. Булар адистер айтып атат. Бүттү дейт, уже Украинанын эч кандай эмеси жок, келечеги жок дейт, утулду уже. Потому что уже все. Бут мына күнүгө 6-7 километрге барат. Мурда 2 километр басып алган эмес. Дайыма чыгынып аткан, бир жыл мурун. Кайрадан басып аткан Украина. Азыр 6-7 километрге чейин басып атат күнүгө. Күнүгө 10 чакты Харьковду 10 чакты селону багындырып атат. Анан эч кандай армиясы келе аткан, Америкадан келе аткан 61 миллиардтын алды. Жолдон талкалап атат. Темир жолдорун талкалап атат. Ошон үчүн эч кыла албайт. Армиясы жок. Азыр эми 23 жаштан ылдыйкалар чакыра баштады. 23 жашка чейин чакырат, өйдө 26. Азыр 23 алар бар качып атат. Көрүп атасыңарбы? Качып. Армиядан качып, балкондон секирип, терезеден секирип. Анткени бүт анан Зеленский мына кимди заложник эмеден кетирди, главный командующийден кетирди. Анын ордуна Сырскийди койду. Сырский менен дагы бир главный командующий чабышып атат. Заложник тигинин үстүнөн арзанып атат, кимдин үстүнөн, тиги Зеленскийдин үстүнөн. Заложникти азыр мына өлтүрөбүз деп камаганга аракет кылып атыптыр аны. Лондонго посол болот дедилер, азыр бир маалымат чыкты, заложникти камап салды деп. Анан ичара мына кече Блинкин бекер келген жок. Ушунун баарын айткан да. Азыр бир эле жер ошо физически гана Зеленскийди бир жок кылуу гана калды да. Булар Америка жок кылуу ордуна да бир марионеткени коюш керек. Азыр Зеленский, Владимир Зеленский, эми президентти мен эметпейин, бирок бул марионетка, Американын, коллективный Западдын марионеткасы болот. А Путин болсо өзүнүн эл үчүн мына кайрадан 78% шайлап алды. Эми инаугурациясы өттү. Мына азыр дүйнөдө 3 мамлекет бар. Күчтүү деген. Бирөө Кытай, бирөө Россия, анан бирөө Америка. Мына Россия менен Кытай кече жолугуп, сүйлөшүп, визит атайын расмий визит болуп, кандай тосуп алды. Биринчи сапарын ошо Кытайга жасады. Мына дүйнөдөгү 3 державанын экөө бирикти. Ага Иран кошулду. Иранский республика, Исламский республика Иран. Анан Северный Корея, славянский өлкөлөр мисалы. Славянский өлкөлөр Европадагы. Мына башка дагы өлкөлөр, Нигер азыр Нигерияга алып барып туруп эмесин войсканы коюп койду Россия. Нигерияга. Ал жерде Американын войскасы бар, менен коюп койду Нигерия айтты, Американын войскасы чыгып кетсин деди, жаңы шайланган президент. Россияныкы менен иштешебиз деди. Мына ошон үчүн азыр бардык жерде ушундай. Азыр бүт анан азыр многополярный мир болот. Мына БРИКС деген бир түзүлдү. Ага мурда 6 мамлекет, азыр 16 мамлекет кирген. Мына быйыл октябрь айында Казанда чоң БРИКСтин жыйыны, ошо төрагасы Россия болот. БРИКС азыр дүйнөнүн 3/2 дүйнө земной шардын 3/2-син баягы экономикалык возможностун БРИКС түзүп атат мисалы. 16 мамлекет кирген турат. Азыр 8 мамлекет кирип турат. Дагы 8 мамлекет кирейин деп атат. Анан бул жерде кандай анан? Ошон үчүн мен ойлойм, толугу менен Россия утуп атат. Толугу мына азыр Европа мамлекеттери Америкада капканга кабылып калды. Өзлөрү эметкен ишке анга өзлөрү түшүп калды. Анга түшүп калды. Эми чыгыш кыйын. Американын 60 миллиард, 100 миллиарды эчке жетпейт. Потому что азыр экономикасы кандай начарлады. Анын баарын акча бере албайт да. Украинадын өзүн эметип кетиш керек да. Өмүрү бага албайт да. Көрдүңбү? Россияны багындырабыз. Амбицияга берилип, Россияны багындырабыз деген Европа менен Америка өзлөрү Россиянын алдында калышты. Ошон үчүн толугу менен азыр мындайча айтканда, орусча айтканда почувствовал да. Россия почувствовал свою победу да. Мындай билип калды, этигине ишенип калды. Жеңерин ишенип, азыр токтотпой атат. Ошон үчүн эми муну чындык да. Мен эми бири жеңип, бири жеңилсин, анан Россия жеңген рас бол дегенден алыспын. Уже согуш болгон өзү жаман. Украинанын балдары, солдаттар өлүп аткан, аякта дагы адамдар да тура өлүп атканда тура. Карапайым адамдарды өлтүрүп атат да. Мына ошон үчүн артист эч кандай тажрыйбасы жок, мамлекеттин иште иштеген эмес, бир киного тартылган болду.
ошол адамды марионетканы шайлап алышып Зеленскийди. Мына ошол артисттин аркасы менен марионетка болуп канча миңдеген адамдардын убалына калып атат азыр Владимир Зеленский. Канча миңдеген адамдардын анткени мамлекеттик тажрыйбасы жок. Мамлекеттик идеясы жок. Эл үчүн күйбөйт. Башка мамлекеттердин заданиясын аткарат. Өзүнүн бир тууганы славян эл тегиндеги Россия менен достошо албайт, Белоруссия менен достошо албайт. Мына акыры эмне болду? Көрүнгөндөн тилемчи болуп, мага курал берип койгула деп отурат.